Кыргызстандын муфтии болуп Замир Ракиев шайланды. Замир Ракиев Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы болуп шайланды. Маалыматты Сереп медиа маалымат агенттигине Аалымдар кеңешинин катчысы тастыктады. Ракиев Замир Шейшенбекович 1978 жылы 15 февралда Нарындын Кочкор районуна караштуу Шамшы айылында туулган. 3 баланын атасы. Ал Бишкектеги медреседе, Египетте, Ислам институтунда жана Каирдеги Ислам университетинде окуу курстарында билим алган. Бүгүн магистратурасы чыгыштаануу боюнча адистигин аяктаган. Ал Амөдүн районундагы медресенин мугалими жана мүдүрү, Нарын облусунун казысы, Кыргызстан муфтийинин орун басары болуп иштеген. Ошондой эле ал өткөн жылдын 10 августунда Бишкек шаарынын казысы болуп тайындалган. Булак Сереп Кейже. Садыр Жапаров УКМКнын антикоррупциялык кызматын жойду. 25 июнда президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин антикоррупциялык кызматын жоюу жөнүндө жарлыкка кол койду. Эми бул кызматтын милдети кайсы мамлекеттик органга жүктөлөрү айтыла элек. Жапаров УКМКга караштуу антикоррупциялык кызмат жоюларын шейшембиде ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолукканда айткан. Ал муну бизнести колдоо үчүн жасалган иш деп белгилеген. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетерин алдында 14 октябрда УКМКнын антикоррупциялык кызматын жойгон. Бирок былтыр октябрда президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбековдун бул жарлыгын жокко чыгарган болчу. Булак Азаттык. Орусияда кош бойлуу аялдарда эмделет. Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги COVID-19 илдетинин оор өтүү тобокелдиги жогору болгон боюнда бар аялдарга Спутник В вакцинасын саюуга уруксат берди. Бул тууралуу министрликтин башчысы Михаил Мурашко билдирди. Бир жума мурун Орусияда боюнда бар аялдардын арасында дагы коронавирус илдетин жугузуп алгандар кескин көбөйүп, расмий статистика боюнча 10 миңден ашканы кабарланган. Жума күнү Орусиянын дагы 8 аймагында бир катар тармактын кызматкерлерин милдеттүү түрдө эмдөө чечими кабыл алынды. Ошентип милдеттүү түрдө эмдөө жүргүзүү тартиби дүйшөмбүдөн тарта жалпысынан 18 аймакка киргизилди. Москвада 28 июндан тарта ишканаларда жумушчулардын кеминде 30% аралыктан иштөөгө милдеттендирген чектөө кайра калууна келтирилди. Мындай жарлыкты Москванын мэри Сергей Собянин чыгарды. Орусияда соңку суткаларда 20 миңден ашуун киши коронавирус жугузуп алганы аныкталды. Бул дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүч катары каралууда. Булак Азаттык. Эмделбесе айлык албайт. Жапаров мамлекеттик кызматкерлерге шарт коюуну сунуштады. Өзгөчө абал режимин жарыялап туруп, коронавируска каршы вакцина албаган мамлекеттик кызматкерлерге айлык төлөбөш керек. Бул тууралуу вице-премьер-министр Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин онлайн жыйынында билдирди. Жапаров дарыгерлердин канча пайызы вакцина алганы боюнча азыркыга чейин маалыматы жок экенин белгиледи. Бүгүнкү күндө канча медайым дарыгер бар экенин жана алардын канчасы эмделгени боюнча санды укпай койдум. Дарыгерлер улам ооруп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги өзүнүн кызматкерлерине вакцина сайбаса, анда кандай кылабыз? Негизи эле өзүбүздүн 368 миң мамлекеттик кызматкерге вакцина албасаң айлык албайсың деш керек, деди Жапаров. Булак Спутник Кейже.